Сайттан алынган так маалыматтарды Кыргыз Блог каналынан көрүүнү сунуштайбыз. Каналга катталып, подписаться кнопкасын баса кетиңиз. Баткенде ооруканадан качкан бейтап коронавирустан каза болду. Баткенде коронавирус менен ооруп жаткан бейтап ооруканадан качып кетип каза болду. Маалыматка ылайык, Баткен облустук бириккен ооруканасынан 6 июлдан 7 июлга караган түнү качып кеткен бейтап 1964 жылы туулган. Бул жаран ал оорунун кесепетинен 8 июлда каза болду. Ооруканадан качып кеткен бейтапты издеп, дарыгерлер жана милиция кызматы анын үйүнө барышкан. Бейтап дарылануудан баш тартып, анын үй бүлөсү обочолонгон. Бул жаран облустук оорукананын жугуштуу оорулар бөлүмүнөн качып кеткен. Маркум 2 июлда Бишкектен келген жана анын анализинен коронавирус аныкталган. Ошол эле күнү ооруканага жаткырылган. Ал эми 7 июль түнү өзгөчө абал режимин бузуп, илдеттен толук айыкпастан качып кеткен. Факт Баткен шаардык ИИБине кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү рейстеринен 127 бир беренеси боюнча катталган деп айтылат маалыматта. Булак Барометр КЖ. Баканбайда жалгыз концентратор сынып калып турган фонд сап магазин сажда менен чогуу жиберип атабыз. Баканбаевка урматтуу туугандар чыдай тургула баратат. Жардам берем дегендер болсо барып баарына жардам берелик. Калган бүт туугандарыма суранарым, үйүңөрдөн чыкпай, өзүңөрдү карап, самоизоляция болуп үйдөн отуруп тургула. Азыр акыбал аябай оор болуп атат туугандар. Үйүңүздөн чыкпаңыздар.